Саламатсыздарбы, урматтуу Көк Жаңгак шаарынын тургундары. Бүгүнкү жыйынга Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кадырмаевич катышып атат. Анда сөздү Тилек Кадырмаевичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу жолугушуун катчылары. Биринчиден майрамыңыздар менен атайын менен бүгүн да жолугушуп аткан менен атайын бул майрам деп эсептесек болот. Себептен Жалал Абад облусубуз баарыбыз бир өзүнчө бир үй бүлөбүз. Анысына карап, ошо биздин мына урматтуу президентибиз, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык бүгүн Сузак районунун Көк Жаңгак шаарынын тургундары менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү жыйынга облустук мамлекеттик органдардын мекеме, ишканалардын жетекчилери да катышууда. Рахмат Тилек Кадырмаевич, мен анда кыскача маалыматтарды айтып кетсек, район аймагында айыл аймактардын жана шаардын потенциалын жогорулатуу үчүн негизги тармактар өнөр жай, туризм, инвестиция тартуу, айыл чарбасын өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүү багытындагы иштерди жандандыруу болуп эсептелинет. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, элди жумуш менен камсыз кылуу боюнча социалдык экономикалык чөйрөнү жакшыртууга жана өнүктүрүүгө жалпысынан 1 миллиард 143 миллион 987 миң сомдук ички жана чет өлкөлүк инвестиция тартылып, 25-жылдын 3 айына салыштырмалуу 625 миллион 966 миң сомго ашык тартылган жана өсүү темпи 120,8% түздү. Эми кыскача Көк Жаңгак шаарынын 25-жылда аткарылган иштер боюнча токтоп кетсек, Көк Жаңгак шаары боюнча 2025-жылдын 12 айында 21 миллион 681 миң сом план берилген, жалпысынан 26 миллион 368 миң сом бюджетке чегелеп, план 121,6% аткарылып, же болбосо 4 миллион 687 миң сомго көп. Биринчиден өзүңөрдү тааныштырып, ана ошо көйгөй маселеңерди айтсаңар, ошонтип өзүбүздүн баарын тартиптүүлүгүбүздүн баарын көрсөтүп, маселени чечкенге аракет кылып, ошоктан болушунча маселени чечкенге аракет кылалык. Анда эмесе ошо аты жөнүңөрдү өзүңөрдү айтып, ошоктан баштайлы. Бизде эски Көк Жаңгактан болом мен, интернационал улицадан. Мына 3-4 мэр келип атат, жол, биздин жол проект өтөт, бирок биздин жол курулбайт, андан кийин өткөн проекттер бүтүп атат. Бул не деген нерсе? Качанга чейин биз күтүшүш керек? Ушул жерден кеткен мэрлер азыр чоңоюп канча жерге барып чоң болуп иштешип атат. А бирок жол берилип атат бизге. Өтүп атат. А бирок жол курулбайт. Калып кетет. Азыр ошо былтыр сүрүлүп, ошоюнча калып кеткен мусор болуп жолдо жатат. Жолдор тосулуп не болуп, бир четин ачып коюшкан. Быйыл дагы барсаң, биз карайбыз, быйыл силер көтөт дейт. 24 кирдим, бүтпөдү. Эмдиги жылы деди. Мына быйыл бүтөт деп 24 бүтпөдү. 25-тен кийин 3 квартал өттү, 2 кварталдыгы бүттү. Биздики бүтпөдү. Элдер ызычып кылып чыкты эле, буяка тротуар кылабыз, үйлөрдү снос кылабыз деп туруп, неме кылды? Элдер үйдөн чыкпай калышты. Ошо менен бүттү иш. Жана неме Көк Жаңгактын немеси канакей мэр канакта. Жол боюнча эмне маселе болот бияктан? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жол боюнча жалпы Көк Жаңгак шаары боюнча 21 километр жол бар. Анын ичинен жасал элеги 6-7 километр калган. Бүгүнкү күндө ал боюнча иш жүрүп жатат. Бизден кат жазылып жөнөтүлгөн. Жанагы 10 күндүк каникулдун натыйжасында жумуш токтоп турат. Азыр кайрадан жумуш күн башталды. Биз кайра жанданат. Жанданат кайра. Жанданат ошо жолдун баарын бүтүрүлүп, келаткан жол жакшымы? Ички жолдор баарын жакшылап карагыла да. Мен Көк Жаңгактын тургуну болом, атым Кадырбек. Сунушум бар эле. Көк Жаңгак шаарына АБРден 7 жылдан мурун проект өткөн да, таза суу боюнча. Азыр ишке киришип атат, Кудайга шүгүр. Ошону проект өткөн чакта деле суунун дебити азыраак да. Ошон үчүн илгери мурун Саяз малында Таран базардан Көк Арттан келген линия бар эле. Ошону жандандырсак жакшы болмок да. Таза суу боюнча мына Жалал Абад облусунда 202 айылда проблемный бар экен да. 202 айылда ошо таза суу боюнча маселеси бар экен. Азыр ошол жанагындай донорлор менен ИБР, АБР, Всемирный банкта алар менен ушу менен иштеп атып, мына быйылкы 86 айылды киргиздик турабы? 86 айылды киргиздик да. Ана буюрса бул этап менен болот негизи элечи. Себеп дегенде азыр болсо тиги булар проектсин баарын чыгып алып,
техника экономический обоснованиясын баарын чыйып алып ошонун багытына иштейт экен. Анан азыр болсо сиздин сууңуздун маселе боюнча тиги немеге айтыңыз сунушуңузду. Сиз азыр угуңуз ошону кандай экен. Ошо мыйзамга ылайык келсе, анда ошону сунушун айталык да. Биз где-то что-то авторский неме надзор улоо кандай болот, ошол боюнча айта кетсек болчудай да. Хош келипсиздер. Мен Көк Жаактын тургуну болом, Токтогулова сайланган. 69 жаштамын. Жалгыз бой энемин, 4 балам бар. Менин көйгөйүм 2001-жылы Көк Жаакта этаж үйлөр бузулуп, жаш балдарым менен 4 балам менен калганымдан акыры ошол жалгыз калдым. Анан бузулган үйлөрдөн сатып алган элем да. Ошону өткөзө албай атам. 20 жыл болду жашаганыма. Барбаган жерим, какпаган эчким калбады. Менин көйгөйүмдү эч ким укпай, карабай атышат. Биз ушул жака тапшырма беребиз, ошону адилеттүү карап чыксаңыз, Жапар Жумадиловна. Кандай маселе экен, эмне себептен каралбайт, эмне себептен чечилбейт туруп, ошонун баарын карап чыккыла, хорошо? Ошонусуна жооп берип койгула. Азыр сиз аты жөнүңүздүн баарын айтылды, протоколго келип так берет жообун. Бериңиз анда мына сот айымга тапшырып коюңуз. Саламатсыңарбы, урматтуу жетекчилер. Менин атым Артыкова Яркынай. 95-жыл 3 августта туулгам. 5 балам бар. Мына 10 жылдан бери паспорт ала албай жүрөм. Ушу паспорт көйгөйүн чечип беришиңер суранам. Ушу Бишкекте системада турат деп 10 жылдан бери паспорт албай жүрөм. Ким паспорт боюнча цоңдо барбы киши? Цоң каякта? Цоң канаки? Мейли. Районун цоңу канаки? Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Бул Артыкова Яркынай боюнча 2025-жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алууга тапшырылган. Азыр бул текшерүүдө ГКМБда рассмотрениеде турат. 15 жылдан бериби? 15 жылга буга чейин бул туулган учурда Өзбекстанда туулган, атасы биздин жаран эмес болгон, Өзбекстандын жараны. Бала 18 жашка чейин болгондо ата энесинин макулдугунун негизинде жасап берсек болмок. А бул жашы 31ге чыгып калган. Силер мындай кылды. Силер конкретно жообун айтып калады. Же болот, же болбойт деп. Каждый раз эле телемис болуп жүрүп бересиз. Жок, андай болгон эмес. Мына 10 жылдан бери ала албайт атпайбы? 2025-жылы кайрылган. Өзбекстандан паспорт албаган деген, Өзбекстан граждан эмес деген кагаз алып келдим. Тапшырдым, дагы деле мына быйыл 1 жыл болуп атат, дагы деле жок. Канча миллион деген адам паспорт алыпты быйыл. Бир эле меники карал электе. 5 балам бар. 5 балама постоянный больницадан чыкканда дагы не проблема болсо акча төлөп чыгам мен. Эч жактан жардам жок мага, же пособие ала албайм, же эч кандай жардам жок, эчтеке кыла албайм. Больницадан чыксам акча төлөп чыгам быйыл. Түшүндүм, документ. Неме тиги Турсбек Отбекчи. Ушуну көзөмөлгө алыңызчы, эмне себептен? Бул боюнча сом боюнча эмне алып мети? Жок, сотко барган эмес. Бул жаран 31ге чыккан, жаран 18 жашка чейин ата энесинин макулдугунун негизинде алса болот. Атасы да Өзбекстан жаран болгон, апасы Кара Суудан биздин жаран болгон. А бирок жашы өтүп кетип, бизге 30 жашында келген. Биз Кыргызстандын жарандыгы жок жаран деп таанып, лицо без гражданства менен буну указ президентке жөнөткөнбүз 2025-жылы. Азыр каралууда. Качан чечилет ана? Президент кол койсо эле чечилет. Качан берилди документтер? 2025-жылы кеткен. Каралуу мөөнөтү 6 айдан 1,5 жылга чейин. Магазиндерибиз бар. Эмнеге обл сес бар бул жерде, обл сес иштебейт бизде. Магазинде постоянно просроченный товарлар сатат. Көжак эмнеге 2022-жылкы товарларды биз жейишибиз керек. Азыр көрүп атасыз, ар бир кыргыз жараны гепатиттен ооруп, коробка көтөргөн адам. Менде далилдер бар. Бизде магазин бар. Мен мурдакы биздин акимибиз Сыргакка мен көрсөткөм ушунучу. Мен магазинчиге айтсам, колуңан келгенди кыл деди. Көйгөйүңөр. Элдин бардыгы билет. Көжаңкта ошол просроченный товар сатылган элдин баары билет. Ошо далилиңиз боюнча арызыңызды жазыңыз. Санэпидемстанция эмнеге мындай текшербейт асар? Биздикилер жанагы эң алгач билесиздер, текшерүү негизинде алгач эскертүүлөрдү берип, андан кийин биз барып жеке ишкерлер текшеребиз. Ошол учурларда биз барган учурларда биз жана датасын менен көрсөтүп беребиз. Ушул күндөрү келип текшерилет деп. Жок, силер жана мораторийден чыккансыңар да турабы? Мораторийдебиз. Кирбейт. Мораторийдебиз азыр деле. Мораторийдебиз. Киресиңерби? Киребиз биз дагы. Кирген менен анда азыр эжеден арыз аласыңар. Арыздан болсо меники номдон аласыңар, предписание. Жарайт. 3 күн ичинде бар да, жана 3 күндүк проверкаңар бар турабы? Ооба. Ошо боюнча да текшерип чыгасыңар да баантан. Анан бул болсо давай, ошо периодически мына эже маселени туура көтөрүп атат. 22-жылда продукция баарын сатып алат деп.
азыр болсо мына бияктан угулду ал 22-жылдын мартын алып салат да баарын продукция мартын. Анан кантта басабыз дейт. Азыр айтасыңар да кайра эле. Баары да жакшы экен, мыйзамдуу экен деп.